Биздин эми мектеп 1980 жылы ачылган. Бул жерде 201 бала, контингент 201 бала. Ал эми азыркы убакта 243 бала билим алышат да. Эми бул жердин сүрөт мектебинин негизги максаты ушул шаардагы, мына шаардын четиндеги келген мектептердеги сүрөт өнөрүнө кызыккан таланттуу балдарды биз кабыл алып, ушул жерде 9 жыл билим беребиз да. Биздин мектеп атайын балдарга көркөм сүрөт өнөрүн үйрөтүү деп аталат. Сүрөт өнөрү бул эми искусствонун бир түрү да. Искусство бул маданияттуулук. Атайын мындай алганда. Эми балдардынга мындай эстетикалык тарбия берүүдө эң чоң эми ойнойт. Андан кийин балдарды мына көрүү сезимин мындай өстүрөт да. Андан кийин жанагы балдардын жанагы мындай десем бир нерсеге мындай сила воля деп коет. Ошону өстүрөт да. Баланын сила волясы. Себеби бул балдар бир отурганда 4 саат кыймылдабай отуруп иштей берет да. Бир баягы киргенде ошол сүрөттүн идеясы менен, ошол сүрөттүн немеси менен кирип кетет дагы. Ошол баланы сыртка чыгып кел десең дагы чыгышпайт булар. Вообще биздин балдар перемена дегенди билбейт да. Эметип ошо 4 саат 5 саат окуса 4 саат 5 саат тынбай отуруп иштеп кете берет. Анан биз көбүнчө мына чыгармачылык менен иштегенге неме кылабыз. Что мына табигатты көрүү, мына өзүбүздүн эле ошубуздун, өзүбүздүн эле тоолорубуз, өзүбүздүн эле кандай сонун жерлер бар. Ошол жерлерди вот тарткыла, көчүрбөгүлө. Эми баягы балакен телефондон көчүргүсү келет, жана сулуу жерлерди тарткысы келет. Но биз балдардын чыгармачылык немесин өстүрүшүбүз керек да. Ошондуктан биз көбүнчө балдарга ушул чыгармачылык менен эмгектенгенге көбүрөөк мамлекет кылабыз. Мына конкурстарга да катышканда балдар өздөрүнүн ошол келген тема боюнча өздөрүнүн идеясынын, өзүнүн немелерин, ой пикирлерин сүрөткө түшүрө алышат да. Эми сүрөт өнөрү бул тарбия биринчиден. Экинчиден баланын эстетикалык тарбия болсо, экинчиден жаратылышты сүйүү. Кичинекейден бери эле кызыкчумун, анан келечекке баргам, анан 3 жыл мурун ушул жака келип, анан азыр сегизинчи класста окуйм. Сен кандай сүрөттөрдү тартып даярдадың? Мен бизде көп сабак бар, жумасына 3 жол болот, анан натюрморт тартабыз, анан композиция деген сабак бар. Өзүнүн оюңуздагы нерселерди тартып композиция түзүү керек. Анан практика дегенде биз неме природаны тартабыз. Успехи идут к лучшему, то есть у меня началась уже увеличиваться скорость, техника. Также уже буду потом переходить на масляные краски, может потом уже куда-то поступлю. В позапрошлом году я был в Петербурге, в игроконкурс «Я рисую Петербург».